келиндерге биринчи кайрылайын, себеп булар жаштар. Акыл эси, күчү, кубаты, шамдагайлыгы, бардыгы, сөзү, көзү, бардыгы күчтүү да. Ол ошо кызмат кылып аткан кайнене сиздин күйөөңүздүн апасы. Милдеттүү болбогон чакта дагы бактылуу келиндердин бардыгы кайненесинин ак батасы менен болгон. Кээде мындай болуп калат, туура мен түшүнөм. Кайненеге кызмат кылсаң, кайнене кайра жамандай берет. Кайнене кызматын баалабай коет. Кайненеге дагы эле ыраазы болбойт кызмат кылса деле. Сиз кайненеден алкыш күтүп кызмат кылбаң, сураңычы. Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кыл, эч качан уткурбайсың. Рахмат айтап айтпай мага кызыктырбайт. Макулбу? Менен ыраазы болобу, ыраазы болбойбу кызыктырбайт. Мен мойнумдагы улууну урматтап, тем более мен күйөөмдүн апасы, ушуга мен иншалла ушу эмне үчүн кызмат кылып атам? Аллахым ыраазы болсун, Алла сооп берсин мага. Менин мойнумдагы милдет. Мен дайым айтып жүрөм, субханалла, пайгамбарыбыз айткан хадис.